экөөбүз эле эмес, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен, баягы орустар айткандай, отту да, сууну дагы бирге өткөнбүз да. Эми мен Бакиевди же Жээнбековду туурап аткан жокмун. Мен өзү табиятыман эле бирөө менен акыйнеге айтышып, анан ушак териштиргенди мындай ит атайыман жек көрөм да өзүчө. 5-октябрда, 6-октябрда мен деле элдин бийлигин орнотуп алсам болот беле? Болот болчу да, 100% болот эле. Анан эми кантип мени мыйзамды бузду, анан минтти тигинтти, бийликти келип басып алды деп айта алат. Борону ошол 6-октябрь күнү эле арызын жазып берип, ошол жерден депутаттар добушка коюп туруп, аны биринчи кызматтан кетирип, андан кийин мени шайлабады. Эми бул жетим тоо боюнча мына биз жетим тоону иштетсек, эч кандай элге, сууга, табиятка зыяны тийбейт. Биригүү жөнүндө баягы мен түрмөдө жатканда сөздөр болгон. Баягы партияларды бириктирип, анан шайлоого бир баралы деп. Анан баягы өзүнүн кичине Адахан Кимсанбаевич эми жамандагандык эмес, кичине текеберчилик мүнөзү аябай жогору экен да, анан ошон үчүн бириге албай калганбыз. Эл журт баары көпчүлүгү колдоп шайлап берсе, мен ал мурдакылардын катасын кайталабайм. Ал эми баягы кескиленип жаткан учурумда болсо, бул иш Алмазбек Шаршенович менен байланыштуу иш. Кечирдим. Эми себепчи болгон бул Атамбаевтар, Атамбаев өзү. Бардык нерсе Кудайдын буйругунан болот да. Атамбаев жөн гана себепчи болгон да. Тагдырды өзгөртүш үчүн мен ушу биринчи кадамды жасадым. Муну өзүңүздөр деле билесиздер да. Экс бойдон калсын депчи, анан кыздуу болду, неберелүү болдум. Андан кийин мынакей мен чыктым. Анан ушинтип эл көтөрүп келип бийликке койду. Бу да жакшылык да. Жакшылыктын уланып кетиши да. Анан ошол себептен мен да ушу мамлекетибизде да мындан ары ушу жакшылык болсунчу деп камабай, камап койсок деле болот эле да. Кудай буйруп шайланып келип калсам, канча мөөнөт болсо ошончо мөөнөтүмдү так иштеп берип, мен деле ошол Сооронбай Жээнбековдун аркасынан экс болуп кетким келет. 2010-жылы дагы депутат болуп келдик. Ал ата мекенден, мен ата журттан. Анан ошондо мен чыныгы жүзүн ошондо көрө баштадым. Бизнеске айланып кетти, көрдүңөр, мен ошо 2010-жылы өз көзүм менен көрдүм. Биз утуп келдик дагы 3 партия биригип туруп коалиция түзүп, анан столдун бетти мындай мамлекет болсо ошону 3кө бөлдүк дагы. Бул сеники, бул меники, бул мунуку деп туруп бөлүп алып. Устукан бөлүшкөндөй бөлүштүк дагы, анан бүт анан кадрлардан койду, айыл өкмөткө чейин. Ошон үчүн биз бул системаны түп тамырынан бери талкалап жок кылып, жаңы система түзүп атабыз. Биз мурдакылардай болуп, акимдерди, губернаторларды кыйнап, адам алып кел, анан мынча добушап бересиң деп кыйнап аткан жок. Эгер сиз ушул шайлоодо ошол түшүнүктү сындыра алсаңыз, анда жакшы эле бир жыйынтыкка жетебиз. Сындырабыз, азыр эле уже сындырдык деп эсептей берсек болот. Амансызбы, Супер ТВ каналын көрүүчүсү, назарыңызда саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри, ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу болгон инсан, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, учурда ар бир кыргыздын үйүндө ысымы талкууга алынып жаткан агабыз Садыр Жапаров болмокчу. Садыр ага, бүгүн ушундай жыл тогушор алдында турабыз. Ушул күнү биз менен маектешүүгө убакыт таап, анан бөлгөнүбүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келаткан жаңы жыл куттуу болсун. Эч нерсе эмес, рахмат. Бүгүнкү маегибизди мен эң талуу суроодон баштайын деп турам. Учурда УКМК менен соттор кеңешинин, сот тармагынын ортосунда бир тиреш жүрүп жатканы көрүнүп турат коомчулукка. Атүгүл соттор кеңеши учурда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылуу жасашты. Бизге күч түзүмдөрү тарабынан басым кысым көрсөтүлүп атат депчи. Анан арасында мен комментарийлерди карап отуруп бир кызыктуу учурга көзүм түштү. 2015-жылы Камчыбек Ташиевди ушул Калиева депутаттык тизмеге киргизбей койгон болчу, өч алып атат деген да комментарийлер жазылып атат да. Эки нерсени билгим келет. Бул окуя чынбы? Экинчиси, сиздин ушу президенттикке талапкер катары азыр ат салышып аткан кезиңиз, анан ошол адамдын
бул окуяга карата көз карашын билгим келет да. Бул сөздөр, сиз айтып аткан комментарийлер чындыкка дал келбейт. Анткени менин билишимче Камчыбек Ташиев 2015-жылы ошо депутаттыкка коюп атканда бирөөнү сабап койду деп кылмыш ишин ачып, анан кылмыш иштеринин негизинде тергелип, анан кандидатурасы ушу алынып коюлса керек эле. Тизмеден алынып калган. Гүлбара Калиева, азыркы жогорку соттун төрайымы, ал кылмыш иштер коллегиясында иштебейт. Ал жарандык иштерде да. Негизи жогорку сот 3кө бөлүнөт. Негизи эле сот тармагы. Жогорку сотто ошол экономикалык, жарандык, анан кылмыштуулук жагын карайт да. Гүлбара Калиева мен билгенден ушу жарандык иштер боюнча коллегиядан келип анан төрайым болгон. Бул калп сөз. Анан тирешип атат дегени дагы туура эмес. Мен бул боюнча ошол кечээ күнү баягы Камчыбек Кыдыршаевичтин интервьюлары чыккандан кийин карадым. Карап ошол кызыгайын деп неме кылып көрдүм, бирок материалдарын ала алган жокмун. Материалдарын алып, эгерде неметсек, мен азыр эми кандидатмын да, мен барып эми силер материал бергиле же деп мен отчет ала албайм эч кимден. Мен жөнөкөй жаран катары ошол кандидаттар менен бирге эле башка талапкерлер сыяктуу эле мен шайлоого катышып аткан кишимин. Шайлоодон кийин мен муну Кудай буйруп өтүп калсак, анан келип адилеттүү каралсын деп баягы талап кылып, карап көрүп, анан кийин чечсек деген оюм бар да. Анан бирок бизде мындай 2010-жылы мен депутат болуп келгенде 2011-жылы бир мыйзам жазып, 2010дон баштап 11ге чейин мыйзам жазып, ушу сотторго тиешелүү 5 мыйзамды жазып, анан сотторду реформа кылганбыз. Ошондо соттор толук көз карандысыз болсун. Сот алдында президентпи, сотпу, прокурорбу, мейли ким болбосун, жөнөкөй жаранбы, бардыгы соттордун алдында, сот жоопкерчилиги тартылганда, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей болсун деген ушундай принцип менен реформа баштаганбыз. Бирок тилекке каршы, эми сиздер деле билет болушуңуздар керек, ошол мезгилде ошол реформаны аягына чыгартпай, баягы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү токтотуп, кайра бүгүнкү мына чөнтөк соттордун мыйзамын жазып, бүгүнкү чөнтөк сотторду өзүлөрү шайлап алган. Ошонун кесепети 10 жылдан бери жеке эле ушу Калиеванын өзүнө эмес, Ташиевке эмес, мага эмес, Атамбаевка жана башкаларга эмес, бүтүндөй коомчулукка, жалпыбызга, кыргыз элибизге терс таасирин берип келди. Кудай буйрса, могу реформалар бүткөндөн кийин сот системасын, көз карандысыз сот системасын айлантабыз. Аган күчүбүз да жетет, акылыбыз да жетет, мыйзамдарыбызды ошого ылайыктап жасайбыз. Ошондуктан мен айтар элем, тирешип атат, анан өч алып атат деген жок. Мына 5-6 октябрда элдин толкундоосун көрдүңөр. Ошондо мен ошол Камчыбек Кыдыршаевичти коюп атканда дагы, Курманкул Зулушевди да коюп атканда, Сыймык Жапыкеевди жана Улан Ниязбековди ошо күч структураларына баарына коюп атканда мен айткан элем. Биз мурдагылардын катасын кайталабайлы. Күнөөсү жок адамды күнөөлүү деп алып барып түрмөгө жапкан менен маселе чечилбейт. Же болбосо кыйкырып жүргөндөрдү эле алып барып туруп камап койгон менен, камоолор менен маселе чечилбейт. Бардыгы адилеттүү болуш керек, мыйзамдуу болуш керек. Эгерде адилетсиз, мыйзамсыз камакка алсаңар, анда сөзсүз түрдө өзүңөр мыйзам алдында жооп бересиңер. Мыйзам алдында жооп берген күн келбесе, сөзсүз түрдө Кудай алдында жооп бере турган күнүңөр келет. Кудай өзү бирөөнө жаман кыянатчылык кылсаң, туура эмес мамиле кылсаң, ошону саган өзүңө көргөзбөй туруп, бул дүйнөдөн алып кетпейм деген сөзү бар. Ошон үчүн ушундай болосуңар деп мен айтканмын. Кудай буйрса, шайлоодон кийин келсем, бул маселе боюнча караштырып, териштирип, анан кийин көрөбүз. Утуп чыгып, президент болуп келсек, бул мындай маселелерге көңүл бурабыз. Анткени бул мындай эмелер, окуялар бирөөгө жала жабуу, анан адилетсиздик, мыйзамсыздыкты биз жон терибиз менен сездик да. Анан эми ошону кайра кайталай берсек, анда бизди Кудай да кечирбейт. Ошон үчүн бул маселени кийин карайбыз. Ошо эгер Кудай буйруп, сиз президент болуп калчу болсоңуз, анда азыр сотторду биринчи, экинчи инстанцияны президенттик аппарат тандайт. Жогорку соттун өкүлдөрүн парламент аркылуу келет да. Сиз ошол нерседен баш тартыш керек деп ойлойсузбу? Аппаратка, президенттик аппаратка эки инстанция көз каранды. Жогорку сот болсо неме? Бүгүнкү система, бүгүнкү башкаруу система боюнча ушундай да. Биз реформадан кийин
бардыгын ошо райондук сотторду дагы, шаардык, областтык сотторду, анан жогорку сотту, конституциялык сотту дагы ошо парламент аркылуу өткөзөбүз деп атабыз. Анткени мисалы президенттин аппараты, президент алыскы райондордо жаткан соттор кандай иштеп атат, кандай чечимдерди чыгарып атат, адилеттүү карап атабы иштерди, адилетсиз карап атабыз, биз жакшы билбейбиз да. Ошол жактан келген эл өкүлдөрү билет ар бирин. Мисалы райондон чыгып келген депутат сөзсүз түрдө ал соттун кандай иштеп атканын билет да, жергиликтүү калктын арасында жүрөт да алар. Ошон үчүн биз жогорку кеңештен өткөрөлү деп атабыз. Жакшы, жакшы. Кыргыз аябагандай опыт алуу жылды башынан өткөрдү да быйылчы. Биз эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү. Буга чейин дегеле мындай бет келбеген бир вируска туш болдук, анан бир топ мекендешибизден айрылдык. Андан кийин октябрь окуялары болду. Түгүл жанагы түндүгү, түштүгү бири-бирине кайрашып, тирешип кете тургандай абал жаралды. Анан аман эсен өттүк деп ойлойм ал абалдан. Эми Кыргыз кайсы жолго бет алды? Ооба, 2020 жыл биздин жалпы кыргыз элибиз үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер үчүн оор жыл болду. Бул ошо COVID-19 деп бардык адамдарыбыз кырылды. Аган ошо каршы күрөшкөн саламаттык сактоо тармагындагы медиктерге ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Ушундай моментте биздин кыргыз эли мындай уюшкандуулук менен, биримдиктүүлүк менен граждандык коом, жаштар, ушу жана волонтерлор деп уюша калып, ошо элге жардам берип, ушундай бир топ жардамдарды көрсөттү да. Ошолорго бардыгына ыраазычылыгыбызды айтышыбыз керек биринчиден. Экинчиден, эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ушу башкаруу системасында дегеле ошо өлкөнүн ичиндеги бардык тармактарда реформалар жүргөнү турат. Ушу шайлоодон кийин Кудай буйрса жакшы реформалар ишке ашат. Мурдакы 30 жылдан бери келаткан эч ким жооп бербеген, же парламенти жооп бербейт, же президент жооп бербейт, же өкмөт жооп бербейт. Ушундай бир система келатканда ушу башкарып, башчы жок болчу да, бир баш жок болчу. Ошол системадан арылып, ушу бир баштуу башкаруу системасын түзүп, коомубузга ушул жоопкерчиликтүү системаны түзгөнү турабыз. Кудай буйрса ушул туура жолго багыт алабыз да, туура жолго мындан ары. Буйрса. Сиз учурда ошо журт атасы болом, өлкө башчысы болом деп жарышка аттанган, азыр бүгүнкү маалымат боюнча 17 адам калды окшойт. Ошо 17 азаматтын бирисиз азыр. Анан элдин арасында негизи эл эмнеден күйүп калды? Эрчиме президенттерден, жана өзүнүн жеке сөзү жок, жеке чечими жок, жакындарын угуп кеткен президенттерден күйүп калды. Сиз ошондо жетеленген эмес, жетелеме элди жаркын, жакшы күндөргө баштай турган башчы боло аласызбы? Сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, сурооңуздун төркүнүн. Мен жетелеме президент болбойм. Жакындарымды да укпайм, айлана чөйрөмдө жүргөндөрдү да укпайм. Баягы 30 жылдан бери оозу күйүп калган эл ошондой деп ойлоп атат да. Тегерегинде бул жүрөт, анан тияка барса тиги тозуп алып атат. Тиги тозуп алып атат, анан ал коррупционер болчу, ичкич жегич болчу, ууру болчу деп атпайбы? Андан камсанабай эле койсоңуз болот. Анткени мен бир эле жакты угуп, анан жыйынтык чыгара бербейм. Сөзсүз түрдө угам, ушак айтып келет көбүнчөсү. Бирөөнү жамандап келет, алардын баарын арызданып келет. Мен аны угам дагы сөзсүз түрдө экинчи тарабын сурайм. Таптырам, издетем. Макул деп бир жагын угуп коем, сразу чечим кабыл албайм. Анан экинчи жагын угуп туруп, анан ортодон бир жыйынтык чыгарам. Ошондо калыс чечим болот да. То есть жет өлчөп бир кесем. Бир туугандарымды да укпайм. Алардын да айтып келген маалыматын угам, бирок экинчи жакты текшерип туруп, анан бир жыйынтыкка келем. Так что андан эч переживать этпей эле койсоңуздар болот. Буйрса. Жакында эле ушул берүүнүн чегинде мен Акылбек Жапаров аттуу депутат агабыз менен маектештим эле, ал айтат. Кайра эле ошо ажоолордун маселеси эмнеде? Кудай берген, элдин назарынан улам келген президенттер бийлигин ошо тегерегиндегилерге жылдырып берип койгонунда депчи. Бирөөсү күйөө баласына берди, бирөөсү аялына берди, дагы бирөөсү шопуруна берди. Айтор ошондой болбошу керек. Кудайдын назары түшкөн, элдин назары түшкөн адам жеке өзү чечим кабыл алса, анан неме болот. Ошо бүгүнкү күндө турабыз биз, эки президентибиз куулуп качып кетти. Дагы бирөөсү азыр абакта отурат.
Үчүнчүсү 6 жыл эмес 3 жылда кубаланды, ал дагы кубулду да. Сиз ушул бузулган айлампаны кантип бузасыз? Адам баласы негизи өзү тарыхтан сабак алганды үйрөнүш керек да. Ошон үчүн мен тарыхтан сабак алдым. Мурдакылардын катасын кайталап мен бийликти баягы кандай десем бир мыйзамсыз, анан кийин бирөөнүн жетегине берип койгонго мен каршымын. Өзүм дагы жол бербеймин. Бардыгын Кудай буйруп бийликке келип калсам, мен өзүм чечим кабыл алам, өзүм башкарам. Эч кандай шопур же болбосо үй бүлө же бир тууган же болбосо достордун бийлигине мен бербеймин. Анткени эгер эл шайлап эртең президент болуп калсам, бүткүл жүктү менин мойнума салат, илет. Анан кийин келечекте кандай жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы менден сурап алат эл. Жоопкерчилик сизде. Жоопкерчиликте. Ошон үчүн мен тарыхтан сабак алган адаммын, мурункулардын катасын кайталабайм. Ушул эле сөздү улай, кыргыз эли эгемендүүлүк жылдардан бери аябай көп тандемдердин жаралышын, анан урап калышын көрдү да. Сиздер менен Камчыбек Ташиевдин мамилесин, достугун Өмүрбек Черкешевич бул дос секретарь деп атады да, Ташиевдичи. Анан жөн эле антип атап койбой, сенде жоопкерчилик чоң, ошону унутпа деген мындай бир эмесин, насаатын айткандай болду да. Сиздердин достукту тандем катары кабыл алуу да бар коомчулуктачы. Анан буга чейин ооба сиздер көп сыноодон өттүңөр, кыйынчылыктардан чогуу өттүңөр. Бирок эң оор сыноого эмгелдиңер деп ойлойм. Себеби атак даңктын сыноосу, бийликтин сыноосу ал мындай көп эле адам пенде өтүп кетчү нерсе эмес да. Анан ошо урап калбаш үчүн эмне кыласыздар? Камчыбек Кыдыршаев Ташиев экөөбүздүкү бул тандем эмес. Бул жөн гана баягы достук мамиле биринчиден, экинчиден мен бул Ташиев менен 2005 жылдан бери биринчи жолу келгенде ошо бир мандаттуу округтардан келбедик белек жогорку кеңешке. Мен түптөн, ал болсо Сузактан келген. Ошондо эле мен Ташиевди мындай жүрөгү таза, мекенчил, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн күйгөн бала катары мындай адамды бир сүйлөшкөндө эле билип койсоң болот. Ички дүйнөсүн билсең болот да. Мындай баарлашып келгенде эле. Мен ошон үчүн 2005 жылы дос болгонбуз. 15 жылдан бери үй бүлөлүк катышыбыз дагы бар, достчулук мамилебиз да бар. Анан кеп баягы досумду эле апарып койгондо эмес, ал ошол тармакты тартып кете ала турган, анан кийин өзүнө өзү жооп бере ала турган саясатчы катары мен койдум аны. Аган ишенебиз, анткени ал дагы саясатта өзүнүн орду бар адам, ал көчөдөн келген жок. Ошон үчүн аган ишенсек болот. Анан эми баягы ортого от жаккысы келгендер, бизде ошо кыргызда уже илгертен каныбызда бар да. Экөөнүн ортосуна от жагып, анан ортодо башка бирөөлөр бир келип, бир ошонун бийлигине жетип калса, же мен отурган креслого илинип калсам, же такыр эле башка жерге бир барып калсам деген ушундай бир от жагуулар аракеттер болот да. Бирок андан баары бир майнап чыкпайт, анткени биз Камчыбек Кыдыршаев Ташиев экөөбүз эле эмес, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен, баягы орустар айткандай, отту да, сууну дагы бирге өткөнбүз да. Огонь и воду прошли деп коет го, ошол сыяктуу бардык жамандык, жакшылыктардан биз бирдей өткөнбүз, баарын билебиз. Ким кандай максатта ортого от жагып атат, ким бирөө жамандап келсе, эмне максатты көздөп турат, аны айта элек да, оозунан чыга элек деп билебиз да. Ошон үчүн андай коркунуч жок. Мамлекеттик телеканалда азыр талапкерлер менен теле таймаштар өтүп атат, дебаттарда. Анан Жапаров келбеди, илгери Бакиев да келбей койчу, анан Сооронбай Жээнбеков да келбей койгон. Бул деген бийлик тараптан чыккан талапкердин адаттагы көрүнүшү деп сизди азыр Фейсбукта, тияк биякта сындап атышат. Сиздин комментарий. Эми мен Бакиевди же Жээнбековду туурап аткан жокмун. Мен өзү табиятыман эле бирөө менен акыйнек айтышып, анан ушак териштиргенди мындай ит атайын жек көрөм да өзүчө. Анан аяка барып алып ошол акыйнек айтышып, ушак териштирип отургандан көрөкчө, мен эл менен жолугуп, эл менен көбүрөөк жолугуп, алардын ошол көйгөйлөрүн угуп, анан ошол райондордо кандай бир көйгөйлүү маселелер бар,
ошолорду билип маалымат топтоп алганым маган 10 эсе пайдалуу. Ошол жерге барып алып мен 3 саат акыйнеге айтышкандан көрө ошо эл менен жолукканым маанилүү да мага. Ошол пайда алып келет мага. Ошон үчүн мен эл менен жолугуп жүрөм. Кече күнү ошо Караколдо болдум. Андан кийин Балыкчыда болдум, анан Токмокто болдум. Мен ал дебатка убактымда жеткен жок да. А дебаттан мен ошол элдин баары ошо дебаттан укчу сөздү мени менен түздөн түз жолугушканда эле угуп атат да. Мен алардын суроолоруна жооп берип атам. Арыз муңун угуп атам. Кандай көйгөйлөрү бар райондо, айылдарда аны жыйнап атам мен. Өзүнчө папка кылып, ар бир райондукун, шаарлардыкын, облустардыкын өзүнчө жыйнап атам. Маган ошол 10 эсе пайда, чын дебаттан көрөчү. Ошондо кийинки этабына да катышпайм деген оюңуз барбы? Кийинки этабына билбейм, кандай азырынча расписание түзө элекпиз. Эртең ошол биринде түзмөкпүз. 10-уна, 9-уна чейинки эмени. Дагы бир суроо, ал мүмкүн болгон мыйзамдардын бардыгын бузуп атат деп сизге карата оппоненттериңиз дагы, анан коомчулуктагы айрым эл айтып атат. Мисалы үчүн өткөнкү таластан сиздин үгүт кампания башталды. Анан ошол жерде сиздин желкеңизде турган 2 жигитти булар мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери деп мындай өңүнөн тааныгандар болду да. Алар болсо ошо Садыр президент деген мындай кийимдерди кийип турушкан болчу. Анан мамлекеттик күзөт кызматы үгүт кампанияга катышканга укугу жок деген сын болуп атат. Сиздин комментарий? Эми мен жөнүндө маган каршы чыккандар эмнелерди гана айтпай элем. Кече күнү эле ошо дагы бир эмеден интернеттен көрүп калдым. Садыр Жапаровдун тарапташтары мени үйүңдү өрттөп кетебиз деп коркутуп атат. Үй бүлөмө телефон чалып атат дейт. Анан кандай телефондон чалып атат, номерин бергиле деп сурагыла десек, баягы мындай скрытый номерден дейт. Азыр скрытый номер жок да, баары чалган номердин бардыгы түшөт телефонго, кайсы номерден түшкөн. Ошол сыяктуу эле немелерди жүргүзүп атпайбы ушактарды. Анан эми мыйзамдарды бузуп атат дейт. Да Каныбек Иманалиев дагы айтып атканын угуп калдым. Баланча мыйзамды бузду, түкүнчө мыйзамды бузду, баш мыйзамды бузду дейт. 2010-жыл эсиңиздердеби? Бүт баарын айдап жиберип, парламентти да таратып жиберип, Бакиевди кууп жиберип, өлкөдөн чыгарып жиберип туруп, анан мыйзамсыз бийник орногондо убактылуу өкмөт деп декреттерди кабыл ала баштаган. Мына ошондо мыйзам бузулган десек болот. Мыйзам талаасынан, конституциялык баш мыйзамдын талаасынан чыгып кеткен десек болот. Туурабы, чыгып кеткен да. Бир жылдан кийин ара кирген. Элдин бийлиги катары орноду да алар. Элдин бийлиги. 5-октябрда, 6-октябрда мен деле элдин бийлигин орнотуп алсам болот беле? Болот болчу да, 100% болот эле. Жээнбеков качып кеткен, жок болчу, 3 күндөн кийин келди. Өкмөтү жок, депутаты жок, эч кимиси жок. Болот беле? Мэри жок, баардыгы качып кеткен. Мына ички иштер министрлигинин башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, качып. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, качып. Башкы прокурор. Болот беле мен деле. Мен тескерисинче мыйзамдуулукту сактайлы. Кой, мыйзам талаасынан чыкпайлы. Эртең Казакстан, кошуна Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстан баары чек арасын жаап салбасын. Дүйнөлүк коомчулук, булар каракчы экен, булар ушундай экен, бири-бирин союп атат, мууздап атат деп айтпасын деп туруп мен баш мыйзамдын талаасынан чыкпайлы деп бир күндүн ичинде баардыгын токтотуп, жаштар менен сүйлөшүп, тил табышып, андай кылбагыла, мындай кылбагыла, мародерчулукка барбагыла, бир дагы депутаттын, министрдин же байдын чекесине чертпегиле, мыйзамдын талаасынан чыкпай баш мыйзамдын баардыгын мыйзамдуу түрдө орнотуп алалы, анан кийин мен өзү баарын кылып берем, иллюстрацияны да кылып берем, мыйзамдуулукту да, адилеттүүлүктү да алып келип берем деп ынандырып жаштарды. Мына мыйзамдын талаасынан бир карыш чыкпай, 1 сантиметр чыкпай келатабыз го бүгүнкү күнгө чейин. Же калппы? Же туура эмеспи? Бул факты. Турат го алдыңарда мынакей. Бүгүн отурабыз сиз менен мына мыйзамдуу. Бир дагы чыкпай. Мен деле элди таратып ийип, убактылуу өкмөт деп бир 10 чакты кишиден турган убактылуу өкмөттү, министрлерди коюп алып, декреттерди кабыл ала берсем болот беле? Болот эле да. Биз ага жол берген жокпуз да. Анан адам баласы ушундай болот экен. Канчалык жакшылык кылсаң, ал жакшылыкты билбей ого өтөр бай көп кете турган ушундай адамдар болот экен да. Ошол мезгилде качып кеткенде эмне кыларын билбей калган депутаттар болгон, министрлер болгон, үй бүлөсүн алып кача турганга, бирок баягы чек аралар жабык болгондугу үчүн баягы пандемиянын кесепетинен баягы аэропорттор, көп аэропорттор кабыл албагандыгы үчүн ушул жерде көрүнгөн үйлөргө жашынып калышкан.
Анан баарын тынчытып, анан кийин келгиле мыйзамдуу жол менен кетели, баардыгы адилеттүү болот, мыйзамдуу болот дегенден кийин 3 күндөн кийин чыгып алып эле анан мыйзамсыз болду, депутаттар туура эмес чечим кабыл алды деп анан ошентип анан экинчи жолу шайлоого алып барышпады мени. Макул деп ага да бардык. Андан кийин дагы ал шайлоодон өткөндөн кийин 3 күндөн кийин баягы кайра көп кетишип, дагы 3-чү шайлоого алып барып анан 3 жол өттүм го мынакей. Бул жогорку кеңештин депутаттары жана саясий элита кылып атат ал ишти. Эми ошол баягы карапайым эл эмес да. Мен бийликке келип калсам, баягы уурдагандардын баарын мамлекеттик казынага кайтартат, мен камалып калам деген сыяктуу ошол баягы жогорку эшелондо жүргөн депутаттардын арасынан, министрлердин арасынан, мурдакылардын арасынан уюшулган аракеттер болбоду. Баягы 3-чү жолу 3 жолу шайлоого алып барышты да. Макул деп анысына да көнүп 3 жолу шайлоого бардык мына. Анан эми кантип мени мыйзамды бузду, анан минти тигинти, бийликти келип басып алды деп айта алат. Эгер 2010-дагыдай кылсам анда такыр эле мени жеп коймок окшойт бул саясатчылардын баары. Неме сиздин дагы башкы оппонент болуп атат окшойт азыр. Адахан Кимсанбаевич боюнча кечээ күнү бир түз эфирге чыкты эле. Ошондон көрүп калдым. Мурдагы премьер жөнүндө айтып атат да, ал 24-октябрда жумуштан кетти депчи. Ошол чынбы? Ким боюнча? Боронов боюнча? Жок, ал калп сөз. Боронов ошол 6-октябрь күнү эле арызын жазып берип, ошол жерден депутаттар добушка коюп туруп, аны биринчи кызматтан кетирип, андан кийин мени шайлабады. Турат го, өзүңүздөр деле барып прямой эфирден, түз эфирден тартып көргөзүңөр. Ошол архивди көтөрө койсоңор эле турат да. Бороновдун арызы турат. Анын биринчи добушка коюп, аны отставкага кетирип атат. Андан кийин меникин талапкерлигимди коюп, анан кийин добуш берип шайлап атышпайбы. 10-октябрь күнү жогорку кеңеш аларча резиденцияга чогулуп, Аида Касымалиева алып барып жыйынды. Бир мындай аракет көрүндү да, ошол жерде сиздин ордуңузга бирөөнү коюу аракети болду, ошол Жээнбековдун тараптан. Көп эле аракеттер болду. Бирөө эмес, экөө үчөөнү коебуз деген аракеттер болду. Бирок алар баары бир эле элдин колдоосун, депутаттардын колдоосун алмак эмес да. Бирок аракеттер болду ошол. Мени баягы эптеп эле баягы бийликке келтирбеш керек муну деген баягы корккон саясатчылар, артында баягы мындай неме менен сөз менен айтканда артында калбыры барлар деп коет го, ошо калбыры барлар ошо аракет жасады, бирок алардын аракетинен майнап чыккан жок. Жетим тоо кени боюнча сурайын деп турам, аябай талкууга түшкөн тема болду бул нерсе. Сиз айттыңыз, биз тышкы карыз кыйначу болсо, бизди муунтта турган болсо, анда ошол кенди четинен казып алып эле сырьё катары берип деле кутулсак болот деп айттыңыз да. Дагы бир тарап сырьё катары берип эмес, сатып деп атат. Сатып деп атат. Сырьё катары баягы эл аралык баа менен эле, баягы мировой баа менен сатсак болот сырьёсунчу. Ал берип десе эле баягы сразу эле сөздү бурмалап кетип атышпайбы? Мисалы жана Азаттык менин сөздөрүмдөн эптеп бир жерин жулуп алып туруп эле анан өзүлөрү комментарий берип анан мына беребиз деп атат, анан тиги бу деп. Биз өзүбүз кожоюнбуз ал кенге. Эч ким кожоюн эмес, Кытай да кожоюн эмес, башка дагы кожоюн эмес. Биздин мамлекеттин балансында турган өзүбүздүн. Ошол жөнүндө сурайын деп атам. Эч кандай соттук териштирүү, эл аралык соттордо дагы маселе жок. Ал 100% өзүбүздө турат. Мамлекеттин карамагында турат. Кыргыздын дагы бир Кудай берген байлыгы бар да. Бул биздин табиятыбыз. Анан жетим тоо деген бул тоо кыркаларында жайгашып атат да, суунун башы болупчу. Эгер ошол нерсе сиз президент болуп шайланып калчу болсоңуз, анан жетим тоо кенин иштетүү чечими кабыл алынчу болсо, анда ошо табиятты сактоонун дагы жолдорун карайсыздарбы? Эми бизде мындай да, Кыргызстан бүгүн экономикалык жактан сазга батып калган өлкөбүз. Туура билесиздер, муну баарыбыз моюнга алабыз. Ошол экономикалык кризистен чыгыштын биздин эки гана жолу бар да, эки. Эми 3 жолу бар десем болот. Бирөө инвесторлорду тартып келсек болот, инвесторлордун жардамы менен чыксак болот. Экинчиси өзүбүздүн кен байлыктарды 100% өзүбүз иштетсек болот. Ушу жетим тоо сыяктуу. Үчүнчүсү эми бул баягы туризм менен деп коебуз, бирок туризм бизде өнүккөн эмес, анткени бизге сервистерибиз баягы начар, тозуп алуу, узатуу деген начар бизде. Баягы 5 жылдыздуу отелдерибиз жетишпейт дегендей, сервистерибиз начар да, ошон үчүн ага бир 5-10 жылдык убакыт керек болот. Эми бул жетим тоо боюнча мына биз жетим тоону иштетсек эч кандай элге, сууга, табиятка зыяны тийбейт.
Мисалы биз алтын чайкап алган жерлерде болсо цианидти колдонот, 10 чакты химикаттын түрлөрүн колдонот. Анан алардын баары агып барып сууга кирет, этегинде эл журтубуз ичет, антсек болот эле да. А бул жетим тоону мисалы сырьё катары алсак дегеним, жөн гана мисалы кара кечеде көмүрдү алып чыгып эле анан казып алып эле, кертип алып эле сатып атпайбы? Так эле ошондой болот да. Бирок биз өмүр бою ошо сырьёсун сатып чектелбейбиз. Завод салыш үчүн ал жерге бир 2 жыл убакытты талап кылат. А ошо завод салгыча чейин биз сырьёну алып, сырьёсун сатып турсак болот да. Буну биз баягы тез аранын ичинде жасашыбыз керек. Ушу келаткан жылдын бир жай айларына эң эле ары созулуп кетти дегенде күз айларында биз уже сырьёлорун сата баштаганга баягы мүмкүнчүлүк алышыбыз керек. Анан ошол эле жерге биз темирди эриткен завод курушубуз керек. Аны дагы уже сүйлөшүп атабыз. Болжол менен биз мамлекеттен бир тыйын акча коротпойбуз, муну да лизингке алабыз. Ошо темирди эле эриткен темирди сатып, ошонун менен, ошонун акчасы менен утулуп койгонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан бул жерге жетим тоону иштетүүгө көп акылдын кереги жок, акча деле көп талап кылбайт. Өзүбүздүн күчүбүз менен 100% өзүбүз иштетсек болот. Анан эми мунун артында кимдер турганын дагы билем мен. Кайсы жаш балдарды топтоп алып, силер каршы чыккыла, артыңардан биз туруп беребиз деп, аларды каржылап атканын дагы билем, ким ошонун артында турганын. Бул баягы ушу менин иштериме жеке эле ушул алдыга иши жылып кетпесе экен, ушуга бут тозуп ушинтип эптеп туруп, баягы буттан тартып сүйрөп түшүп калсак экен деп максат койгон саясатчылардын бул планы да, аракеттери. Ошондуктан жаш балдар алардын куралы болуп калбаш керек. Анан Кытайга берип салыптыр, анан Кытайга ушинтип иштетет экен деп атат. Ал жерде кимдер иштеп атканын ошол эле нарындыктар, ошол эле айылдыктар көрөт да. Мисалы бир башка киши иштеп атса көрүнүп калат. 100% өзү кыргыздар иштеп атса, дигил айдоочуларынан баштап, башчысынан баштап айдоочу тиги пол жугучуна чейин кыргыздар иштеп атса, 100% өзүбүздө турса, бая саткандан түшкөн акчабыз өзүбүзгө түшүп атканын көрүп туруп, анан кантип айта алат? Эртең бир жарым жылдан кийин эле ушул калпы чыгып калат да. Өзүлөрү уят болот да. Мен ошолорго таң калам да, эртеңки күнүн ойлобой, бир күндүк баягы кара пиар менен гана шугулдангандарга мен таң калып атам да. Эртеңки күн боюнча сиз азыр аябай мындай адилетсиздикти да, кыйынчылыктарды да көрдүңүз. Анан азыр сиз жөнүндө сүйлөгөн адамдар Садыр Жапаров адилеттикти, адилеттүүлүктү көксөп турган адам дешет да. Мен көп адам менен сүйлөштүм да, сизге жеткичечи. Анан бирок ошо эртеңки күн боюнча сиздин мөөнөт бүтүп, эгер шайланып калсаңыз, мөөнөт бүтүп, андан кийинки бир мындай бир такыр коркунучтуу адам келип калса, ага чейин силер бийликти бир адамдын колуна дайындап кетсеңер, Кыргыз кандай күндө калат деген жоопкерчилик, чочулоо жүрөгүңүздө өйтөбү? Бир адамдын колунда калбайт бийлик. Анткени парламент болот. Ал жарымы бир мандаттуу округтан шайланып келет деп атабыз. Азыр бул долбоор боюнча. Жарымы болсо партиялык шайлоо менен деп атабыз. Анан ал бир мандаттуу округтардан шайланып келген депутат бул эч кимге көз карандысыз болот. Только өзүнүн гана районуна, өзү шайлаган элге көз каранды болот. Парламент президентке көз каранды эмес. Бул 2005 жылы биз бул системаны көргөнбүз. Мен ошол системага биринчи саясатта келгенде, саясатка ошол бир мандаттуу округтан саясатка келгем. Ошондо 75 депутат элек. 75 депутат чечим кабыл алып, президент келип, баланча маселе боюнча отчет берсин дегенде 1 саатта келип бакиев трибунада туруп калчу. 2007 жылы анан ошон үчүн күчтүү парламент болгон үчүн анан таратып ийген, мунун кереги жок экен деп. Мен коркпой ошол бир мандаттуу округтан келсин деп атам. Көз карандысыз депутаттар келсин деп атам. Элдин кызыкчылыгын көздөгөн депутаттар келсин деп атам. Партийный система менен, шайлоо менен келгендер, алар эми биз макул болгонубуз, бир мандаттуу кылып эле салалы дегенбиз, элдин бардыгы ошону колдойт болчу. Азыр 90% эл бир мандаттууну колдоп турат. Анан партийный системага дагы макул, эми партийный шайлоо менен да келсин жарымы деп атканыбыз, жаштар анан кыздар келбей калып атат деп атат да, аялдар деп. Бир мандаттуу округтан келбей калат, күчтүүлөр келет, жалаң эркектер келип калат деп. Бул практиканы биз 2005 жылы мен да көргөм. 100% биз эркектер депутат болгонбуз. Бирок жаштардан 20-30% жаштар келген негизи. Аялдардан келбей калган. Ошон үчүн анан эми аялдар да келсин, жаштар да келсин деп ошол партиялык система менен жарымы ошо келсин деп атабыз да. Андан сырткары курултай жылда бир жолу чогулуп, ар бир айылдан, айыл өкмөттөрдөн келип туруп, эл тарабынан шайланып келип, анан
баягы жылдык отчетторун президент жылдык отчет бериш керек, парламент жылдык отчет бериш керек деп ушуну киргизип атабыз. Мисалы 30 жылда бир президент же бир парламент бир күнү отчет бергенин билесиздерби? 30 жылдын эң жок дегенде бир эле жылда отчет бергенин билесиңерби? Жок да. Биз айтып атабыз, жыл сайын отчет берип туралы деп атабыз. Президент отчет берсин, жогорку кеңеш отчет берсин. Канча мыйзам кабыл алды, кантип иштеп атат мыйзамдар, аткарылып атабы, аткарылбай атабы деп. Президент отчет берсин деп атабыз. Канча грант келди, канча кредит келди, канча бюджетке акча чогулду, кайсы тармакка жумшалды. Канчадан керек болсо ручкадан баштап тигил чоң военный техникаларга чейин канчадан сатылып алынды дегенде жыл сайын баягы чыгып калат да. Мисалы азыр 21-кылым интернеттин заманы. Мисалы могул тетиги ручка биздин Кыргызстанда канча турат, Кытайда канча турат, Россияда анан базарда канча турат билип койсо болот. Туурабы? Же туура эмеспи? Бир самолет мисалы Россияда канча турат, Америкада канча турат, Турцияда, Кытайда канча турат билип койсоң болот мисалы. Туурабы? Туура эмеспи? Туура. Ошону биз жыл сайын элге алып келип көрсөтүп турсун деп атабыз. Отчетун берсин. Курултайдан отчетун берсин. Мына деп жалпы элге да курултай деп айтылган менен элге отчетун берсин. Анан баягы мына бир аттишти $1 аттишти $600 алганы 5 жылдан кийин чыгып атат, андай болбосун деп атабыз. Жылда отчет бергенде ошондой фактылар болсо жылда чыгып турсун деп атабыз. Мына түндүк түштүк жолуна дүйнөлүк практикада орто эсеп менен $1 миллион кетет экен 1 километр жасаганга. Бизде Кыргызстанда бул эми Европа өлкөлөрүндө айтып атабыз. Жана жарым метр асфальт төшөйт, жарым метр бетон куят. Ушул жерде $1 миллион кетип атат. Бизде бетон куйбайт. Шагылды төгүп туруп үстүнө бир карыш асфальт жаткырган үчүн $3 миллион деп списать этип атат. Көрдүңүзбү даже? Ошого $1 миллион деп списать этсе да, ошонун ичинен жесе болот. Мына эгерде салыштырмалуу Европа өлкөлөрүнүн жолдору менен биздин жолдорду салыштырмалуу. $1 миллион десе да бул өтө кымбат болот да. Анан булар болсо $3 миллион салып атат ошол жерге. То ошол $3 миллион да бир 10%-ин эле колдонуп туруп калганын жеп аткандай болуп атпайбы? Ошонун баарын биз жылда эл угуп турсун деп атабыз. 5 жылдан кийин деп кеткенден кийин кап деп санын чаап калып анан кийин жамандап калбай жыл сайын деп. Ошондо бул узурпация кыла албайт, же болбосо жана монстр болуп кете албайт. Эмдиги жылы элдин алдында мен отчет беремин, жылдык годовой отчетумду деп, ар бир жасаган ишин талдап, баягы бааларын карап, кокуй мен биге элдин алдында уят болбойбун деп турат да. Биз ушундай системаны түзүп атабыз. Ошол жол боюнча ал жерде кандай коррупция болуп атат, ал нерсени териштирүүчү органдар болот, чечим кабыл алуучу адам да болот. Бул боюнча ревизия кылыш керек да. Эме кыласыздарбы? Бүтүрөсүздөрбү ал ишти? Колдонууга бересиңерби? Маган азыр менен баягы 32 күн иштесем, анан 12 күн эле толук иштедим да. Мен ал жака чейин жете алган жокпуз. Эми Кудай буйрса шайланып келсек, анан ал жака да жетебиз. Ревизия кылабыз, текшеребиз. Канча акча келген, канчасы жумшалды, канчасы каяка желип кетти, ошонун баарын текшеребиз. Бакиевчи жалпы журтчулукка муну ачык жарыялайбыз. Мына мындай болгон экен, тигиндей болгон экен деп. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Бакиевчи деген комментарийлер, сындар сизди кыжырдатабы? Мен ал сөзгө көнүп деле калгам. Ал эл деле көнүп калды окшойт, ошо кулагы делечи. Баягы кимди жек көрсө эле адамды ошогон жабыштырып эле анан ошонун фону менен жек көрдүрөбүз дейт окшойт. Бул 2010-жылы булардыкы жакшы өткөн бул программасычы. Бул план 2010-жылы жаңы революция болгон кезде бизди баягы Ата журт партиясы Бакиевдики экен, Ак жолду эле Ата журт кылып коюптур деп анан келди Беков, Ташиев, Жапаров ушулар мына Ак жолчу анан Бакиевчи дегенде ушу могу север жактан биз аз добуш алып калганбыз да. Анткени север жак баягы Бакиевди жек көрчү эмес беле. Анан баягы кишилердин өлүмү ошентип баягы ошондой болуп турган кезде өткөн. Андан бери бул уже модадан деле калды эмичи. Анан мен аны көп деле көңүл деле бурбайм ага. Күчтүү президент аткаруу бийлигинде болушу керек деген позицияда турасыз азырчы сиз. Ошол эле позицияны көптөн бери Адахан Кимсанбаевич да айтып келатат да. Ал бийликте болбой калды акыркы жылдары, бирок айтып келатат ошол позициясын. Экөөңөрдүн өзөктүк көз карашыңар мындай жакын болуп атат да. Биригишиңер мүмкүнбү? Эми биригүү жөнүндө баягы мен түрмөдө жатканда сөздөр болгон. Баягы партияларды бириктирип, анан шайлоого бир баралы деп. Анан
баягы өзүнүн кичине Адахан Кимсанбаевич эми жамандагандыгы эмес, кичине текеберчилик мүнөзү аябай жогору экен да, анан ошон үчүн бириге албай калганбыз. Ушундай только менин партиям Адахан Мадумаровдун немеси болот. Силер өзүңөрдүн партияңарды жаап, мосту өрттөп, анан бияка өтөсүңөр. Анан только мен айткандай болот дегендей ушундай бир. Азыр биздин демократиялык коомдо жашайбыз да Кыргызстан. Ушу демократияны акыр аягына чейин алып кетишибиз керек. Бул биздин ата бабабыздан калган мүнөз да кыргыздарда бай демократиялык. Анан бир эле кишинин алдына баш ийип, чөгөлөп антип турганды кыргыз жаман көрөт да. Анан мен макул болуп өткөндө деле ушу менин тарапташтарым андайга макул болмок эмес. Ошол себептен гана бириге албай калганбыз. Так биригүү сунушу болгон. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоону айтып атасыз да, ошого чейин, ошого чейин бүтүн Кыргызстан. Ошого чейин, ошондо былтыр баягы ушул жай айларынан бери карай, ушу май, март, апрель, май айларынан бери сүйлөшүүлөр жүргөн да. Анан ошентип ошол себептерден гана бирикпей калганбыз. Мен макул болгондо деле ошол менин айлана чөйрөмдөгү команда макул болбойт эле, анткени бизде баягы диктатурага жол бербейт да кыргыздардын мүнөзү. Макул боло бербейт, ооба. Оңой келген жеңиштин даамы татбайт деп коюшат да кыргызча. Анан ал нерсе акыркы президентибизде көбүрөөк байкалды. Сооронбай Жээнбеков жөнүндө сурайын деп турам. Ал киши башында чын эле 3% элдин ишениминен анан эмне болуп административдик ресурс колдонуштуу, Атамбаев өзү президент болуп жүрүп элди тирөө кыдырып, ачык агитация кылып жардам бердиби? Айтор ал киши президенттикке келди, шайланып келди. Анан кийин бирок 3 жылда кубаланып калды да. Кечээ күнү бир саясатчы айтты, ал өзү кантип президент болгонун, анан кантип айдалып кеткенин да түшүнбөй калды депчи. Менин тынчсыздангандыгым сиздин абактан Ак үйгө чейинки жолуңуз 10 күн болду да. Сизге андай коркунуч жокпу? Сизде андай коркунуч күтпөй элеби? Жок, андай коркунуч күтпөйт. Анткени эл журт баары көпчүлүгү колдоп шайлап берсе, мен ал мурдакылардын катасын кайталабайм. Аган мен өзүмө ишенимдүү түрдө сөз бере алам, өзүмө ишенем, андай болбойт. Мен сизге Кудай бир буйрса канча жыл, ошо Кудай насип кылып турса, ошончо жыл мен эл үчүн иштеп берем. Жеке кызыкчылыкты көздөгөн, анан бай болайын, анан тиги бу деген байлыкты көрүнгө көтөрүп кете албайсың. Көп эле ошондой адам баласы ошондон бузулат экен да көбүчө. А менде андай нерсе жок. Мен бир туугандарыма да айтып атам, үй бүлөмө, бала чакама да айтып атам, байлыктын артынан кубалабагыла, көргө көтөрүп кете албайсың аны. Калат бүт бардыгы, ошон үчүн андан көрөкчө эл үчүн иштеп берип, ошо тарыхта калалы. Тарыхта атыбыз жазылып калсын. Ак тамгалар менен деп, кара тамга менен жазылбайт. Акыркы жылдары башыңыздан аябай оор күндөр өттү. Эми аны элдин баары билет. Мен атап айтпасам деле, абакта бир топ жыл жатып калдыңыз, жакындарыңыздан айрылып калдыңыз. Анан сизге ушундай оор күндөрдү алып келген себепчиси болгон адамдарды кечирдиңизби? Кечире алдыңызбы? Кечирдим. Эми себепчи болгон бул Атамбаевтар, Атамбаев өзү, алган ошол кечирдим. Аны мурда деле абакта жатканда деле айткан муну. Сиздер ошо интервью жаңылышпасам супер инфо алсаңыздар керек. Биз сандан санга чыгарганбыз сиздин маекти. Адвокатым аркылуу суроо жөнөтүп, анан ошо сиздерге интервью бергем. Ошол интервьюнда деле, маегимде деле айткам. Мен кечирдим деп, анткени Кудай ушу кечиримдүүлөр тарабында болом деген сөзү бар. Ошол үчүн кечирдим, анткени бардык нерсе Кудайдын буйругунан болот да. Атамбаев жөн гана себепчи болгон да. Анан биз аны баягы пендечилик кылып, аркасынан кубалап алабыз да. Кубалап алып, сен болбосоң ушундай болбойт эле. Мен атам энем өлүп калбайт эле, балам өлүп калбайт эле деп, ушу баламды сүзүп кеткен баланы деле кубалап алып, соттотуп, каматып, өч алам десек болот эле, бирок биз ары тереңинен түшүнүшүбүз керек да. Анткени бул Кудайдын буйругу. Мисалы азыр сиз экөөбүз деле чыгып баратып, эшиктен не болобуз билбейбиз. Же болбосо сиз деле машина айдап жүрөсүз, сиз деле бир байкабастык менен бир нарушение кылып алсаңыз, сиздин кесепетиңизден башка бир адам өлүп калышы мүмкүн. Жабыр тартышы мүмкүн. Бул баарыбыздын, ар бир адамдын башына келчү окуя да. Анан биз ошону терең талдабай туруп эле, биз пендечилик кылып эле бирөөнүн аркасынан кубалап түшүп алабыз да. Бул Кудайдын буйругунан, атама деле ошол төрөлгөндө энеме, балама деле
маңдайына жазган, төрөлөлекте жазат деп атпайбы, жаралып аткандагы Кудай таалам. Баланча жашка чыгасың деп. Анан кантип чыгат, кантип бул дүйнө менен коштошот, ал өзү Кудай өзү гана билет да. Ошон үчүн биз антип баягы неме кылыштан алысыраак болушубуз керек да, бирөөнү күнөөлөгөндөн. Бул себепчилер гана деп ошон үчүн кечирдик. Дагы бир нерсе көпчүлүктү ойлондурат. Вот өз алымча болгондон бери ошо жана башында айтып кеттик, президенттердин бирөөсү кубаланат, бирөөсү дагы абакка мындай элди аралап тынч жашап калуу президенттик кызматтын мөөнөтү бүткөндөн кийинчи реалдуу эмес нерседей көрүнөт. Азыр эми Жээнбековго деле ошо элди аралап жүрөт деп ишене албайт да көпчүлүкчү. Ошол тагдырды өзгөртүш үчүн эмне кыласыз? Эгер өлкө башына келсеңиз, ушул кейиштүү тагдырды өзгөртүш үчүн. Тагдырды өзгөртүш үчүн мен ушу биринчи кадамды жасадым. Муну өзүңүздөр деле билесиздер да. Экспойдон калсын депчи. Анан анткени уже бизде эки президентибизди кубалап ийдик. Бирөөсүн түрмөгө салдык. Анан үчүнчүсүн дагы, төртүнчүсүн дагы түрмөгө салып же кубалап ийген менен бул жамандык келсе негизи аркасынан өзү улана берет да. Бир үйгө ошо келсе улана берет. Мисалы, маган биздин үй бүлөгө деле мына мен келип камалдым 2017-жылы. Балам, бир туугандарым менен баарыбыз камалдык. Бул жамандыктын башталышы болду. Андан кийин атабыз кетип калды ошонун аркасынан. Андан кийин энебиз кетти, анан балам кетти. Ушинтип баягы жамандык бир уланса, бир башка келсечи адам уланып кете берет да. Мамлекетке деле ошондой. 30 жылдан бери ушу бир жамандык келди, аягы 30 жыл уланды мынакей. Анан мен ошол жамандык ушу улана бербесин деп баягы улуу баламдын 40-ын бергенде эртеси күнү экинчи баламды үйлөндүрдүм. Эми жакшылык болсун, үйлөнсүн ушу деп анан үйлөндүрдүм. Мына балалуу болду, кыздуу болду, неберелүү болдум. Андан кийин мынакей мен чыктым. Анан ушинтип эл көтөрүп келип бийликке койду. Бул да жакшылык да. Жакшылыктын уланып кетиши да. Анан ошол себептен мен да ушу мамлекетибизде да мындан ары ушу жакшылык болсунчу деп камабай, камап койсок деле болот эле да. Эл колдоп турса, камалсын, кетсин деп кыйкырып турса, камап койсок деле болот эле. Же болбосо өлкөдөн сыртка чейин кубалап чыгып салсак деле болот эле. Бирок андай кылбай ушул экс-президент деген наам калып, жаманбы, жакшыбы 3 жыл иштеди деп анан ошондой бир максат менен биринчи кадамды таштадык. Эми Кудай буйрса мен өзүм таза иштеп, эл үчүн, мамлекет үчүн бир жакшы иштерди жасап, Кудай буйруп шайланып келип калсам, канча мөөнөтүм болсо ошончо мөөнөтүмдү так иштеп берип, мен деле ошол Сооронбай Жээнбековдун аркасынан экс болуп кетким келет. Андан кийинки ушу биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотсок, бекем орнотсок мамлекетке. Андан кийинки келгендер деле ошол жол менен кетет деп мен ишенем. Неберелүү болгонуңуз жөнүндө айтып кеттиңиз. Өткөндө сүрөтүн дагы коомчулук көрүп калды. Чоң ата болгон кандай экен? Албетте жакшы экен. Баягы өзүңдүн сүйүүңдүн баары мындай, кандай десем, жакшы бир мындай мээримиңдин баары ошо небереге өтүп кетет экен да. Неберени карап, аябай чарчап келсең дагы бир көрүп, өп бир жыттап алсаң, анан күлдүрүп бир ойноп алсаң, кадимкидей баягы стресстин баары сниматься этилип ушинтип калат экен да. Абакта жаткан күндөрдү эстегиңиз келбейт болуш керек. Анан жанагы бир сүрөттүн тарыхын сурагым келет да. Сиз аябай канга чыланып жаткан сүрөт бизге келген ал нерсечи. Билбейм, башка СМИлерге бериштиби, беришпедиби билбейм. Же башкалар чыгара албайт, духу жетпейт деп чочулаштып айтор. Биз ооба чыгыш керек, бул нерсени жашырганга болбойт деп чыгарып, анан ошол күнү кечке президенттик аппарат менен кырылышы. Анан ошондо биз аябай капа болгонубуз, жогорку кеңеш, депутаттар, сиздин көпчүлүгү мурдагы коллегаларыңыз болчу. Анан ошо бир чоң мындай кыймыл, реакция кыла алышкан эмес да. Аларга караганда СМИлер көбүрөөк чууну көтөрө алышкан ошол күндөрүчү. Сиз ошол маалда видео чыккан, өзү кескиледи тиги бул. Ошондой болду эле же сизге кол салуу болду эле өмүрүңүзгө? Абактагы күндөрдү эстебей коюуга мүмкүн эмес. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Бул Кудайдан берген сыноосу депчи. Кудай деле ошол атайлап абакка алып барып отургузуп,
ушундай оор сыноолорду берип, анан ушу абактын ичинде дагы кандай жашоо бар экенин, кимдер отурганын, кантип отурганын көрсүн деп жиберген болуш керек деп мен ушу абактан чыккандан кийин ошентип баа берем да негизичи. Анткени ошол абактын ичинде да адилетсиз отурган адамдар көп да, карапайым адамдардын балдары. Бир да чиновниктин баласы жок абакта. Жаллан карапайым элдин балдары отурат да ал жерде. Адилетсиз отурганы бар, да кылмышкерлер да бар. Жөн эле баягы случайно алар бир Кудайдын сыноосу менен барып да отуруп калган балдар бар да. Жазып тайып дегендей көп андайлар. Анан абакта отурат десе эле бардыгы эле абакта отурганын бардыгы эле кылмышкер эмес. Баягы накта кылмышкерлер, баягы кылмыш чөйрөсүнүн тобуна кирген адамдар ошо абактагылардын бир эң ашып кетсе бир 20%-ын түзөт. Накта кылмышкерлер. Калган 80%-ы баягы жала жаап отурган, адилетсиз отурган, случайно барып отуруп калгандар. Анан ошол чындап эле бир мал уурдап, тоок уурдап дегендей барып отуруп калган, телефон уурдап, бирөөнү бир муштап дегендей, ошо 80%-ын түзөт. Эптеп эле баягы өзүмдүн мөөнөтүм бүтсө, анан чыгып кетсем деген адамдарда, ошон үчүн бул дагы менин Кудайдын сыноосу, ушуякты көрсүн, анан ушуякты көрүп ушулардын жашоосун көрсүн, ушулардын жашоосун беш колдой билсин, ичинен билсин, мындай үстүртөн эмес деп жиберген болуш керек. Анан жиберип анан элдин колдоосу менен ошо 6-октябрда бийлик алып келип койду болуш керек. Анткени мен бардык тармактарды, турмуштун бардык жагын, саясий жагындагы, дыйканчылык жагындагы, коомдун арасындагыны дагы, анан түрмөнүн арасындагыны дагы көрдүм деп ушундай бир жыйынтык чыгарам да. Ал эми баягы кескиленип жаткан учурумда болсо, бул иш Алмазбек Шаршенович менен байланыштуу иш. Ошондуктан ал киши азыр бүгүн түрмөдө жатат. Эгер сыртта жүргөн болсо, мен анда мындай ийне жибине чейин айтып берет элем. Анан абакта жаткандыгына байланыштуу мен азыр ал тарыхты айтып берсем, анда туура болбой калат ал окуяны. Ошон үчүн мен Кудай буйрса Алмазбек Шаршенович Атамбаев да чыкса керек, убагы келгенде баягы жоопкерчилиги бүтүп, андан кийин ошондон кийин анан мен ийне жибине чейин айтып берем. Текебаев жөнүндө сурагым келип турат. Сиз буга чейин постторду жаздыңыз. Эмне үчүн ар бир бийлик келген сайын сөз Текебаев менен мындай тирешип көрөт да? Сиз дагы ал салтты кыйгап өткөн жоксуз. Текебаев менен мен 2005-жылдан бери жаңы биринчи депутат болуп келгенде, ал ошол Базар Коргондон депутат болуп келди, мен Түп районунан депутат болуп келдим. Ошол депутат болуп келгенге чейин мен Текебаевди аябай сыйлачу элем. Текебаев, Мадумаров, Масалиев, Усубалиев, мен билген сыйлаган кадрлар, Доронбек Садырбаев, ушулардын баарын сыйлап ушундай кылып кыйын адамдар деп билчү элем. Ошо 2005-жылдан бери карай иштеп баштагандан бери анан баягы адам менен жакындан сүйлөшүп, анан аралашып ушундай иштеп калганда билесиң да мүнөзүн, анын максатын ушундай. Анан көп ушу көңүлүмө чаба бербеди 2005-жылдан бери эле. 2010-жылы дагы депутат болуп келдик, ал ата мекенден, мен ата журттан. Анан ошондо мен чыныгы жүзүн ошондо көрө баштадым. Мен эми жамандагандай болбоюн, баягы жалпы мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын ойлобостон, баягы жеке кызыкчылыкка өтүп кеткен ушундай бир мүнөзү бар экен да. Өзү үчүн бирдекени жазып, мыйзамдарды керек болсо дагы тетиги бир ушу акимиятта иштеген, мэрияда иштеген бир кызматкер менен өчөшүп калса дагы, ошону кызматтан кетириш үчүн ушу мыйзам жасаган адам экен мына. Ушу мыйзамга ушундай киргизип, анан ушу мыйзам менен ошентип кетирем деген ушундай фактыларын көрдүм да менчи. Анан ошондон кийин эме кылдым. Анан бул баягы жеке кызыкчылык үчүн моменти келгенде баягы соодалашып, анан бүтүрүп алып, ушинтип кете берген адам экен да. Мен жамандагандай болбойм, бирок мен бетине айтканды жакшы көрөм. Любой адам, ким болбосун, бетине айтканды жакшы көрөм. Ошон үчүн анан кийин ишин бүтүрүп алып, ал баягы элдин кызыкчылыгыбы, мамлекеттин кызыкчылыгыбы биякта эле калат экен да, ушундай бүтүрүп кете берет экен да. 2010-жылы деле ушул баш мыйзамды жазып атканда, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн жазганда. Ал ойлогон, деп баягы фаворит болуп атканда, революция кылып, ата мекен болуп аткан, анан бул баягы 65 орунду мен алам деп ойлогон парламентте. Ата мекен алабыз. Даже керек болсо таластагы бир кандидаты 75-чи орунда туруп, жылкы союп, өтөлөктө эле тойлоп, ошо элин чакырып, туугандарын той берген. Мына Кудай буйрса шайлоодон кийин мен депутат болуп барам.
десе, ой сен 75-ші списокта екенсің, қантип барасың десе, біз 65 орынды алып келебиз. Анын арасынан губернатор, министр болып кетет, өкмөт мүчөлөрү, аким болып кетет, орындар бошойт, анан мен кирип барамын депутат болуп деп, шайлоо бүтө электе жылкы союп той берген кандидаттар болгон атамекен. Анан эми Кудай бербей койду, 18 орун алып эң акыркы болуп эптеп өттү да анда. Анан ошентип ал спикер болбой калган. Болбосо ошол парламенттик башкаруу деп мен спикер болом, ушу парламент бүт бийликти алабыз, мен башкарам өлкөнү деген ушундай максат менен түзгөн да баш мыйзамды. Бирок тилекке каршы ал баш мыйзам бүгүн мына иштебей, парламенттик башкаруу болбой, сазга алып келип, мамлекетти экономикалык жактан да, саясий жактан да сазга алып келип батырды мынакей. Мына өзүңүздөр күбө болуп отурбайсыздарбы? Парламенттик башкаруу бул баягы парламенттик партиялык шайлоо деген бизнеске айланып кетти, көрдүңөр, Мен ошо 2010-жылы өз көзүм менен көрдүм. Биз утуп келдик дагы 3 партия биригип туруп коалиция түзүп, анан столдун бетинде мындай мамлекет болсо ошону 3кө бөлдүк дагы. Бул сеники, бул меники, бул мунуку деп туруп бөлүп алып. Устукан бөлүшкөндөй бөлүштүк дагы, анан бүт анан кадрлардан койдуган айыл өкмөткө чейин. Диплому жоктор барып, чуркап барып туруп, могу баланча акимдикти ала коёюн деп туруп, тиги 5-6 жыл мурун бүткөн, 10 жыл мурун бүткөн деп баягы жеке менчик институттар бар го. Балыкчыда бар, Жалал Абадта деле бар, бу Кантта, Бишкекте деле бар. Ошолордон барып диплом сатып келе калып, мына менин дипломум бар деп туруп, мэр болду, аким болду мынакей. Бүгүнкү күнгө чейин ошол көрүнүш уланып келди мына. Ошон үчүн биздин экономикабыз дагы алдыга жылбай, саясий жактан дагы бая алдыга кете албай, ушинтип бая сазга батып отуруп калганыбыздын кесепети ушул болду. Ошон үчүн биз бул системаны түп тамырынан бери талкалап жок кылып, жаңы система түзүп атабыз. Жаңы системада биз акимдерди конкурстук негизде тандайбыз. Мен мисалы президент болуп келсем, аларды указ менен жөн эле бая тууган урук, тааныш, билиш деп койбойбуз. Комиссия түзөбүз, калыс адамдардан турган, союздан бери иштеп келаткан губернатор, аким, мэрлерден турган комиссияны түзөбүз дагы. Ошол комиссия аркылуу биз резерви менен кошуп туруп акимдерди, министрлерди, министрликте иштеген адистердин бардыгын конкурс аркылуу өткөрүп, түздөн түз элге көрсөтүп туруп. Бүгүнкү мынакей конституциялык кеңешме түз эфирде көргөзүлүп атат, 5 каналдан, ЛТРдан, КТРдан, интернет булактарынан кетип атат. Та ошондой кылып тандап туруп, анан ошол акимдерди коебуз. Мындан ары жалгыз киши, жалгыз президент кадр чечип, өзү билген кадрларды алып барып коюп, тууган урук, классташ, анан жолдош жоро, куда сөөк дегендерди койбойбуз. Только комиссия тандап берген адамдарды алып барып туруп, мамлекеттик кызматтарга коебуз. Анткени комиссиядан өткөн адис, комиссиядан өткөн кандидат, талапкер. Бул начар талапкер болбойт. 15 кишинин сынагынан өткөн, анан тем более ошол аксакалдардын бая мүчөлүктөрүнөн турган, бая комиссиядан турган, комиссиядан өткөн бая талапкерлер, булар татыктуу талапкерлер болот да. Мейли кайсы должностко койбосоң да, губернатор кыласыңбы, мэр кыласыңбы, аким кыласыңбы, электен өткөрүп алып туруп анан кылабыз. Сиз могу 4-октябрдагы парламенттик шайлоо бир аябагандай көп мыйзам бузуулар менен, мыйзам бузуудан дагы мындай бийлик жана баарын ээлеп алам деген ачкөздүк менен өттү да. Ал бийлик чыгарган 3 партияга башка эч бир партия караандай алган жок. Бардык тарабынан, материалдык жактан, ресурстар бардык жагынан. Сиз ошондой партиялар, ушундай жыйынтыкка алып келген партиялар кийинки парламенттик шайлоого катышканга моралдык укугу бар деп ойлойсузбу? Ошол эле Мекенин Кыргызстанды мисалы, же биримдикти дегендей. Биз алардын укугун чектебейбиз. Биз бүгүн айтып атабыз, административдик ресурсту колдонуп, же болбосо сатып алып, добушун саткандардын бардыгын кармап камагыла деп мен кызматтан кете электе эле ушундай буйрук чыгарып, штаб түзүп, штабтын башчылыгын коюп, баягы борбордук шайлоо комиссиясы ал штабта, өкмөт мүчөлөрү, бардыгы бар. Прокуратура, МВД системасы. Азыр кимде ким административдик ресурсту колдонсо, бирөөнүн добушун сатып алам деп акча таратса, же болбосо добушун сатып аткан шайлоочулар менен кошуп туруп камайт. Мына азыр пиар этип атат го, мына мугалимдерди, анан врачтарды анан кыйнап анан эл алып келдирип атыптыр деп. Андай фактылар жок, бул калп сөз. Бул менин принцибим. Эртең Кудай буйруп бул шайлоодо өтөт.
Биз мурдакылардай болуп акимдерди, губернаторларды кыйнап адам алып келип анан мынча добуш алып бересиң деп кыйнап аткан жокпуз. Канча эл кимге добуш берсе ошого добуш берсин. Кудай буйруп бул шайлоодо өтөт. Эмки шайлоо, парламенттик шайлоодо эртең эле келет алды эле. Ошол кезде анан сиздер өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Биз мурдакылардай болуп, биздин партиябыз өтүп келсин, анан могу баланча партияны өткөрүп келип, анан ошогон топтойлу деп биз список түзбөйбүз андай. Кайсы партия өтүп келсе ошол партия өтүп келсин. Ким болбосун ал өтүп келсин. Бая бир мандаттуу округтан өтүп келген, ал элдин тандоосунан өтүп келген кандидат болот. Ал жерге алып барып баланчаны өткөрүп бер деп элге таңуулаган мүмкүн эмес. Азыр эл 30 жыл мурунку эл эмес. Азыр 21-кылымда жашап аткан эл биздики. Ошондуктан ал ар кимдин элдин эркине коебуз. Кайсы партияны шайлайт, кайсы талапкерди шайлайт, өзүнүн өкүлүн жиберсин. Парламентке келгенден кийин биз татынакай иштешип алабыз. Мына азыр мурда Атамбаев түзгөн партия эле, парламент эле 120 депутат. Кийин Жээнбековго өткөн. Мына азыр деле биз тил табышып, жакшынакай иштешип атабыз. Чакырып депутаттардын лидерлерин, мына могу маселени момундай чечели, тиги маселени тигиндей чечели, эл үчүн, мамлекет үчүн десең, булар деле адам да. Түшүнүп эле, туура деп. Туура эмес деп эле кыйкырып атышат парламентте. Жок, муну өткөрбөйбүз, бул туура эмес деп. Аган эч ким мурдакыдай кыйнап, колубутун толгогон эч ким жок. Кийинки парламент келгенден кийин деле мейли канча партия келет, мейли округтардан келгендер менен тил табышып иштешсе болот. Мындай диалог кылсаң болот. Анан тил табышып чакырып, мына могу маселени монтип колдоп бергиле. Бизге керек, мамлекет үчүн керек, эл үчүн керек десең, колдоп берет. Адамды ал деле Кыргыздын жараны, Кыргызстандын жараны, мейли ким болбосун, кыргызбы, өзбекпи, орусбу дегендей. Тил табышып иштесең болот. Ошон үчүн биз кийинки келген шайлоодо сиздерге муну далилдеп беребиз, иш жүзүндө далилдейбиз. Кудай буйруп президент болуп шайланып калсак, кийин парламенттик шайлоодо дагы ушундай буйруктарды берип көзөмөлгө ала алабыз. Эмне үчүн мурдакылар мындай көзөмөлгө ала алган эмес, анткени өздөрү баягы көбүрөөк адамдарды, өзлөрүнүн адамдарын топтоп келишти, кызыктар болгон. Анан алар сатып алып атса көрмөксөн болгон. Алар административдик ресурсту колдонуп атса аны да көрмөксөн болгон. Биз ага муктаж эмеспиз андай. Сиз көрмөксөн болбойсуз, көз чумбайсыз. Жок, көрмөксөн болбойбуз. Силер журналисттер эле аган көрмөксөн болбогонго мүмкүнчүлүк бербейсиңер да. Сразу эле айтып чыгасыңар, жазып чыгасыңар, Facebookка чыгарасыңар, Instagramга, Одноклассник, YouTubeга чыгарасыңар, чыгып атпайбы баары? Деме башкы прокурор айтты да, адын ресурс колдонулбайт. Ал эгер колдонулса, бул кылмыш катары жоопко тартылат депчи. Анан ошондон улам айтып атам да, себеби административдик ресурс азыр президенттик шайлоодо колдонулчу болсо, ал жалгыз Жапаровго иштейт деген элде мындай түшүнүк бар да. Эгер сиз ушул шайлоодо ошол түшүнүктү сындыра алсаңыз, анда жакшы эле бир жыйынтыкка жетебиз. Сындырабыз, азыр эле уже сындырдык деп эсептей берсек болот. Анткени мына бир да губернатор, акимдерди биз элди чогултканга, добуш алып бересиң деп кыйнабай элебиз. Анткени эл өзү келип атат. Өзү каалоосу менен добуш бергени турат. Анан биз ашыкча жөн эле жаманаттуу болуп, элге да жаман көрүнүп, силерге да журналисттерге жаман көрүнүп, эл аралык коомчулукка жаман көрүнүп, биз эмне максат ал? Эмне кереги бар бизге? Анын эмне кереги бар? Бизге анын эч кандай кереги жок. Журт башы айкөл болуш керек дейт. Үй бүлөнүн атасындай эле тентегин дагы, бир аз жүдөмүшүн дагы, тың чыкма баласын да баарына бирдей караш керек дейт да. Мындай айтканда, ошол эле Текебаевка дагы, ошол эле Мадумаровко дагы мындай кең пейил айкөл боло аласызбы, эгер эртең жеңүүчү болуп чыксаңыз? Баарына айкөл болгонго, баарын тең караганга аракет кылабыз. Садыр ага, биз бүгүн сиз менен ушу жыл тогушор алдында маектешип атабыз да. Анан ушу маегибиздин аягында эркин микрофон берели деп ойлоп турам. Элге айтарыңыз бар белем. Ошо бир өзүңүздүн бияктан ойду айтып берсеңиз болот. Эми жаңы 2021 кирип келаткан жылыңыздар менен куттуктайм эл журтту. Өлкөбүздө тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Кудайым бөөдө кырсыктан сырткары кылсын. Ушул COVID-19 деген бир оору баледен кутулалы. Эң негизгиси ар бир үйдө тынччылык болсун. Ар бир бүтүндөй Кыргызстаныбыздагы жарандарыбыздын көкүрөктөрүнө ыйман толтурсун Кудайым. Анан ырыскысын мол бере берсин. Ушу жаңы жылды менен куттуктамакмын. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ийгилик каалайбыз.
жарыштын мындай орто ченине келип калдыңыз. Бул жарыш өзү бир тең, анан эми Кудай ушундай келкелин бергенде, ооматын бергенде, андан кийинкиси дагы сыноо болуп калат да. Анан ошол бийликтин сыноосунан сизди аман эсен, кийин өзүңүз айткандай, өзүңүз каалагандай тарыхта кала тургандай, тарыхта оң жагынан кала тургандай өтөсүз деген үмүтүбүз бар. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ушун менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчү, сиздер Садыр агабыз менен биздин маекти supertv.kg сайт аркылуу көрө аласыздар. Ошондой эле жаңылыктар Super TV жана Super TV YouTube каналдары аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз.